Президент Садыр Жапаровдун Глазгого жалдаган жеке учактын ижара акысы болжол менен 19 миллион сом. Президент Садыр Жапаров 31-октябрда Шотландиянын Глазго шаарына жеке самолет жалдап учканын президенттин басма сөз кызматы 1-ноябрда тастыктады. Анда Садыр Жапаров Бириккен Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүүсүнө арналган 26-чы конференциясына катышып жатат. Президенттик администрациядан кабарлашкандай, мындай чечим Британ бийлигинин Кыргызстандын номер 1 бортун кабыл алуудан баш тарткандан кийин кабыл алынган. Себеби учак Европа биримдигинин жана Улуу Британиянын техникалык нормаларына жооп бербейт, эл аралык талаптарга шайкеш келбейт. Бирок президенттин маалымат кызматы учактын моделин жана ижара баасын ачыктаган жок. Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев клубтун учактын ижара акысы тууралуу суроосуна жооп берип жатып, учурда президент жеке самолет жалдап учуп кеткенинен башка маалымат айта албасын билдирди. 24 kg басылмасы Flight Radar сервисине таянып, Жапаров Манас аэропортунан бизнес класстагы Embraer Lineage 1000 реактивдүү учагы менен учуп кеткенин жазды. Ал Глазгодон 51 км аралыктагы Шотландиянын Престуик шаарына барды. Ага 19 адам батат, ал эми экипаж 3 кишиден турат, 2 учкуч жана борт коштоочу. Самолетту бразилиялык Embraer компаниясы чыгарат. JetVip авиа брокеринин маалыматы боюнча, мындай учактын 1 сааттык ижара акысы 12 000 еврону түзөт. Башкача айтканда 1,5 миллион сомдон ашык түзөт. Престуик шаарына Жапаровдун самолету 8 саатка жакын убакытта 7 саат 51 мүнөттө жеткен. Бул 9,48 миллион сомду түзөт. Президенттин жана анын делегациясынын барып келиши болжол менен 19 миллион сомду түзөт. Бул самолет жүргүнчүлөр кайсы жерде болбосун, Парижде, Дубайда, Нью-Йоркто, Пекинде же 10 000 метр бийиктикке болуп, өзүнүн үйүндө жүргөндө ыңгайлуу сезиши үчүн ылайыкталган деп Embraer компаниясынын президенти Марко Тулио Пелегринин сөздөрүнөн цитата келтирген Business Jet. Президенттик администрация 24 kg маалымат агенттигине жеке учактын ижарасы акысы тууралуу айтып жатып, мындай самолет менен учуу арзан түшөрүн айтып, бирок казынадан канча каражат сарпталарын тактаган эмес. Глазгого сапар. Президент Садыр Жапаров 31-октябрда Бириккен Улуттар уюмунун климаттык өзгөрүүсүнө арналган алкактык конференциясынын ачылышына катышуу үчүн Глазго шаарына учуп кеткен. Президенттин администрациясы Жапаровдун Шотландияга конгонун кабарлаган. Ал 1-ноябрда дүйнөлүк лидерлердин саммитинин ачылышына катышты. Эми 2-ноябрда Жапаров саммиттин пленардык жыйынында сөз сүйлөйт. Булак Клуб KG. Эл чындыкты билсин. Роза Отунбаева президент кезинде Нью-Йоркко кантип учуп барган эле. Садыр Жапаровдун жеке менчик учак жалдап Глазгого учуп баруусунун фонунда социалдык тармактын колдонуучулары өткөн мезгилдин президенти Роза Отунбаева чет элдик иш сапарларына Катардагы рейстик учак менен барып келип жүргөнүн эскеришти. Белгилей кетсек, бул Отунбаеванын башынан карманган жеке позициясы болчу. Ал президент болуп турган кезде өзүнө сарпталган каражатты кыйла кыскарткан. Президенттин басма сөз кызматы да бул позициянын активдүү жарнамалашкан. Роза Отунбаева кадимки учак менен учуп, жол бою салондогу жарандар менен баарлашып, алардын Кыргызстан тууралуу пикирин кызыгып сурап турчу. Булак Кактус KG. Эл чындыкты билсин. Мөөнөтүнөн мурда үгүт иштерин жасаган Дастан Бекешев БШКдан эскертүү алды. Депутаттыкка талапкер Дастан Бекешев БШК тарабынан эскертүү алды. Бул тууралуу БШКнын басма сөз катчысы Супер KG порталына билдирди. Октябрь шайлоо округу боюнча депутаттыкка талапкер Дастан Бекешевге мөөнөтүнөн мурда үгүт иштерин жүргүзгөндүгү үчүн эскертүү берилди. Мындай чечим Борбордук шайлоо комиссиясынын 1-ноябрдагы жыйынында кабыл алынды, деди ал. Булак Super.KG. Эл чындыкты билсин. Дастан Бекешев: мени каралайм дегендер мени жеңе албайсыңар. Жогорку кеңешке талапкер Дастан Бекешев ага БШК тарабынан берилген эскертүүнү четке какты. Бул тууралуу Вести KG сайтына билдирүү кылган. Анда ал БШК мен чындыкты сүйлөйм жана жарандардын кызыкчылыгын коргоого милдеттенем, ошондуктан каражат чогултууну жарыялайм деген сөздөрүмдү мөөнөтүнөн мурда үгүт иштерине тиешелүү деп эсептеди. Мен бул чечимге макул эмесмин, анткени ал басылмаларда менин Октябрь районунун талапкер катары добуш берүүгө чакырыктар болгон эмес. Бул чечим менин үстүмдөн арыздангандарды канааттандыруу үчүн кабыл алынган деп ойлойм деп жазган. Булак Аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Москва бийлиги мигранттарга курулуш иштеринде иштөөгө уруксат бербей калышы мүмкүн. Орусиянын Москва шаарында курулуш иштеринде 40% жакын жумушчулар жетишпейт. Бул тууралуу шаардын вице-мэри Андрей Бочкаров билдиргенин орусиялык ТАСС басылмасы жазып чыкты. Маалыматка жазылгандай, аталган шаарда курулуш иштерге 80 000 жумушчу жетишпейт. Азыркы учурда жумушчулар, инженер-техник кызматкерлери жетишсиз. Бул Москва шаарында массалык курулуш иштери жүрүп жаткандыгы менен байланыштуу. Мурун шаардагы мигранттардын саны 120 000 чукул болсо, учурда алардын саны 40 000 жакын. Алардын көпчүлүгү Өзбекстан, Кыргыз өлкөсү жана Тажикстандан келишет. Бизге бул көйгөйдү чечүүнүн бир жолу бар. Мисалы, Кытайда курулуш иштеринде иштеген жумушчулардын майнасы орточо эсеп менен 150 000 рубль 179 000 сомдун тегерегинде. Финдерде 240 000 рубль 286 000 сомдун айланасында. Улуу Британияда 250 000 рубль 298 000 сомдун тегереги. Ал жакта чет өлкөлүк жумушчуларды киргизишпейт. Мен курулуш комплексиндеги кесиптештериме жана подрядчыларга Москва шаарындагы курулуш объектилерине чет элдик жумушчу күчү жок иштөөгө
мүмкүндүк берүүчү иш-чаралардын планын иштеп чыгуу тапшырмасын койдум деген Башкарев. Ошондой эле вице-мэр курулуш иштеринде жумушчулардын саны 3 эсе аз болуп, Маяна 2-3 эсе көп болушу керектигин айткан. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Алмазбек Атамбаевдин соту кийинкиге калтырылды. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту мурунку президент Алмазбек Атамбаевге карата соттук териштирүүнү кийинкиге калтырды. Жыйынга судья Азирет Медерев төрагалык кылууда. Соттун отурум судьянын ооруп калганына байланыштуу 3 ноябрга жылдырылды. Буга чейин 3 кылмыш иши бир өндүрүшкө бириктирилген. Атамбаев Кой Таш айылынын жерди мыйзамсыз алган, мыйзамсыз байыган жана 2019-жылдын 7-8 августунда Кой Таш айылында болгон массалык башаламандыктар боюнча айыпталууда. Бардык эпизоддор боюнча бир нече айыпталуучу, анын ичинде Жогорку Кеңештин депутаттары Ирина Карамушкина менен Асель Кудуранова, президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Фарид Ниязов, мурунку депутаттар Равшан Жембеков, Мербек Мискенбаев жана Аскар Шадиев, мурунку мэр Альбек Ибраимов, мурдагы ички иштер министри Абдылда Суранчиев жана башкалар катышууда. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Калмаматов президент шайлоо алдында Мадумаровго каршы үгүт жасаганы чоң катасы болду. Саясатчы Бактыбек Калмаматов президенттин жалпыга маалымдоо каражаттары үчүн өткөргөн жыйынында айтылган чек ара маселеси жана анын чечилбей жатканын айрым саясатчыларды күнөөлөгөнүн сындады. Бул тууралуу Калмаматов Автор ТВ медиа тармагына берген маегинде белгиледи. Чек аранын чечилишине тоскоолдук жаратып жаткан протоколго токтоло турган болсок, Садыр Жапаров өз сөзүндө документ эч кандай юридикалык күчкө ээ эмес экенин бир нече жолу кайталады. Демек ал протокол чындап эле юридикалык мааниге эмес. Бирок ошол кагазды бетке тутуп, ошонун айынан чек ара маселеси чечилбей атат деген бул туура эмес. Ошол күнү президенттин жыйында көрүп отуруп, анын аябай тынчсызданып турганын байкадым. Мамлекеттин ички же сырткы саясий кырдаалы оор окшойт деген ой келди. Ошол күндөгү жыйында Жапаров бир чоң катачылык жасап койду. Ал кайсы жерге барбасын бир эле нерсени элдин кулагына куюп атат. Мен адилеттүүлүктү камсыздап берем деп. Бирок маалымат жыйында алдыдагы парламенттик шайлоого катышып жаткан бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровго каршы чоң агитация жасап койду. Муну менен президент шайлоо таза өтөт деген сөзүн өзү кайра төгүндөдү. Президент бул эл башы, ал эми ким болбосун баарыбызга адилеттүү болууга милдеттүү. Бирок ал өзү баш болуп конкреттүү бир саясатчынын беделине сокку уруп турганы Мадумаровдун партиясынын парламенттен көргүм келбейт деген эле чакырык болуп калды, деди Калмаматов. Булак Аргумент KG. Эл чындыкты билсин. Бишкек шаардык кеңеши бул зыянкечти эмне үчүн шайлоого барууга уруксат берип олтурат. Бул деген Самаитов деген дүйнөлүк деңгээлдеги мошенниктен $100,000 пара алган Туркиядагы мурдагы консул Эркин Сопоков айтпады беле? Текшербей аныктабай итке деле битке деле уруксат берип алышып, жыйынтыгында парламентке коррупционерлерди жыйнап алышат. Эми парламентке Атамбаевдин заказын аткаргыч Маржекерди жетпей жатты эле. Ушулга окшогондор парламентке өтүп калса жугунткорлордун заманы туулат деп Шаумурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Өмүрбек Текебаев өкмөт эми 3 баштуу болду. Атамекен партиясы ушул күндөрү өлкөнүн түштүгүнөн түрө кыдырып жүрөт. Өмүрбек Текебаев баш болгон атамекенчилер эл жылуу тосуп алып, жолугушууларга активдүү катышып жатышат. Кадамжайдагы жолугушууда Өмүрбек Текебаев 3 баштуу өкмөт тууралуу кызуу кеп айтты. Жакында Акылбек Жапаров өзгөчө кеңири ыйгарым укугу менен өкмөт башчысы болду. Садыр Жапаров Акылбек Жапаровго карт бланш бергенин, ал берген убадаларын аткарыш үчүн өбөгейсиз бийлик алгандыгын жашырбай айтты. Ошентип мурун өкмөт 2 баштуу болсо, эми 3 баштуу болуп калды. Башкаруу, мандемдүү башкаруу демекчи, 3 өзүнчө чечим кабыл алган борбор башкаруунун эффективдүүлүгүнө алып келбейт деп айтты Өмүрбек Текебаев. Булак Чындык медиа. Эл чындыкты билсин.